Кытайдан коронавирус менен күрөшүүдө дарыгерлер үчүн коргонуучу кийимдер, керектүү шаймандар берилди. Бул гуманитардык жардам илдетти жеңүүдө эбегейсиз роль ойнойт. Кезинде Кытайда өпкө оорусу каптап, аларга башка өлкөлөр сымалы Кыргызстанда өз жардамын берген. Ал эми азыркы тапта Кытай эли коронавирусту дээрлик жеңип, өз жардамын башка өлкөлөргө берип турган кези. Сөз кабарчыбызда. Коңшу Кытай Республикасынан гуманитардык жүк келди. Дарыгерлер үчүн 10 000 даана респиратордык бет кап, бир жолу колдонуучу 100 000 даана бет кап, 1 000 даана оорудан коргоочу атайын кийимдер жүктөлгөн 10дон ашык автоунаа Кыргызстанга Тургарт көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу кирди. Аларды Кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгар мукуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов тосуп алды. Коңшуларга делинген мына ушул каражаттарды жеткирип берүү милдети жүктөлгөн Кызыл Суу автономиялуу облусунун губернаторунун орун басары Ван Кшинганг мырзанын пикиринде. Буга чейин эле бекем достуктагы канаатташ эки мамлекет бүгүнкүдөй кыйчалышта. Эч качан бири-бирин жалгыз калтырбайт. Биз ушул эки мамлекет элибиз бир жол, бир алкак боюнча карым-каттоону күчөйтүп, орток дамып, орток өнүгүүсүлөрдү бардыкка келтирүүгө орток тырышалы. Эске салсак, ушундай эле кайрымдуулук акциясы мындан 2 ай мурда Кыргызстан тараптан жасалып, ошол малда коронавирустан жапа чегип жатышкан кытайлыктарга 7 тонна гуманитардык жүк ушул Тургарт көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу жеткирилген. Ал эми алардагы антисептикалык, вирустарды зыянсыздандыруучу жана башка медициналык каражаттар дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коркунучтуу илдеттен арылууга таасир эткен. Бүгүнкү күндө мына биринчиден болуп бизге алып келген мынакей гуманитардык жардамды көрүп турасыңар. Анын ичинен азыркы аста болсо бул бизге жакшы жардам деп эсептейбиз. 200 000 маска түшүп атат, 10 000 респиратор, анан 1000 бир жолу кийчү жанагы костюм, средства индивидуальной защиты деп коебуз. Бул аста болсо бизге да чоң жардам болуп эсептелет. Алгач Кытайдан чыккан илдетти бүгүнкү күндө аталган республика темирдей катуу тартип менен жеңе алды. Учурунда аларга дүйнө жүзү жардам берсе, эми башкаларга Кытай элдик республикасы ооруну жеңүү үчүн көмөк көрсөтүүдө. Бизге тиги жардам берүүдө бул маска, медицинский масканан кийин жанагы халаттарды жөнөтүп атат. Бул халаттар защитный халаттар, коргонуу халаттарын жөнөтүп, ошону калганда берде жолугушуулар болуп, Кызыл Суу автономдук областынын губернаторунун орун басары менен биздин Нарын областынын губернатору Эмилбек Абдрайымович менен жолугушуулардын сүйлөшүүлөрүнүн ортосунда кыргыз тарапка бул азыркы маскалар өткөрүлүп берилди. Биздин кыргыз мамлекетибиздин атынан, биздин өкмөтүбүздүн атынан, президентибиздин атынан, элибиздин атынан өтө чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Улуу Кытай эли ушул апатты, ушул вирусту өзүнүн катуу тартиби менен, ушул элдин сабырдуулугу менен, ынтымагы менен жеңип келатат. Сактансаң сактармын демекчи, тараптардын жолугушуусунда ооруну алдын алуунун бардык талаптары сакталып, баары дезинфекциядан өткөрүлдү. Айтмакчы, коронавирус чыккан биринчи күндө эле Тургартта коопсуздук чаралары көрүлүп, мындагы саламаттык сактоо бажы кызматкерлеринде, чек аратчыларда, ветеринарларда жана милиционерлерде тыным жок. Бактыгүл Султанбек кызы, Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, ЛТР, Нарын облусу.